Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Жақында эле ошол газеталардан Улутман деген кесиптен сиздин бир макалаңызды окуп калдым. Ал макалаңызда мамлекеттин өнүгүү жолундагы Осман империясынын мисалында алып караган экенсиз. Бул чыны менен эле мен эле эмес, ушуну окуган миңдеген окурмандарды баягы ойлондурса керек деп ойлойм. Анан ушул жагдайдан алганда, мынакей биз өзүңүз дагы мамлекеттик катчы болуп иштегенсиз. Ошол жылдарда биз баягы Швейцария болобуз деп, анан кийин Япония болобуз деп бир топ эле аракеттерди жасадык. Бирок эмнегедир Швейцарияда боло алган жокпуз да. Ушунун себептерин терең изилдептирсиз. Ушул маселеге бүгүн биздин телекөрөрмандарга дагы ошол пикириңизди айтып түшүндүргөнгө өзүңүздүн пикириңизди угабыз да, күтөбүз. Жакшы. Мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылы жарыялагандан кийин ого бетер жалаң эле батыштагы мамлекеттердин тажрыйбасына кайрылбай 25 жыл ошолордон үлгү издеп келатабыз. Өзүбүздүн ата бабаларыбыздын мамлекет түзүү жана башкаруу тажрыйбасына эмне үчүн биз кайрылбайбыз? Бир мисал. Дүйнөдө адамзаттын тарыхында ири кандыктар, империялар бир топ эле болгон. Кийинкиси Союз империя. Буга чейин көп империялар болду. Бирок бири дагы 6 кылым өмүр жашаган жок. Осман империясы ушу 6 кылымга жакын барып, анан кийин тарады. Эмне үчүн биз кайрылбайбыз ушул империянын тажрыйбасына? Себеби 3 континентти бириктирген империя, Африка, Европа, анан кийин Борбордук Азия. Жакынкы чыгышты дагы өзүнө камтыган Египет, Алжир, Тунис, Болгария, азыркы Венгрия, Греция, ушулардын баарын биздин Самаркандга чейин бир колдо кармап турган. Ар бөлөк улуттар, ар бөлөк динди тутунгандар. Ар бөлөк маданият. Бирок 6 кылымга жакын жашаган империянын себеби эмнеде деген суроого жооп издешек. Түбүн айтканда, Осман империя бул биздин ата бабаларыбыздын империясы. Кыргыздар жакшы билесиз, Манас деп балдарга ат койбойт, көтөрө албайт дейт, ырымдайт, туура. Ошон үчүн Манас деген атты каймана койгон учурлар болгон. Ман ас, ман деп 3 жолу айтсаңыз, асман деп Манас болуп чыгат, угулат. Ошон үчүн бул биздин түпкү бабабыздын аты Асман, о эмес, Асман. Асман атасы Сулайман, Сулаймандын атасы кыргыздын санжырасы боюнча кара кыргыз. Себеби жанагы Сулайман великолепный деген тасма көрсөтүлүп атат. Ошондо байкасаңыздар кембер курлар, байкасаңыздар мына энеси кайтыш болгондо бүт коверлордун баарын тескери каратып таштайт. Кыргыздын салты. Мен бала кезде көрүп калдым. Сөөк чыккан үйдө 40-на чейин ала кийиз, туш кийиздин баарын сыртын шырдактардын баарын оодарып койгон. Бул илгерки салт. Тилекке каршы бул салт Советтер Союзунун мынагы экинчи жарымынан кийин таптакыр эле жоюлуп кетти да, жок болуп кетти. Бул мындай да, жанагы баш кийимден эле адам, кыз, келин ушундай баарын
чагылдырган. Эми бул салт дагы тетияктан келип эле боз үйдүн эшигин ачканда эле адам түшүнгөн да. Жоготуу болгон экен, кайгы болгон экен деп ошого жараша мамиле кылган да. Мына ушундай көп салттар куду кыргыздын салттары. Мына биз түбү барып туруп, түбү. Мына Аттиланы эгерде карасак, деле биздин бабаларыбыздын бири. Эмне үчүн Аттила Европаны 2 жолу имерип, багындырып чаап чыккан? Анткени ал адилеттүүлүктү талап кылган. Ал убакта Европа өлкөлөрүндө кулдар көп болгон. Кулдар чуркап келип эле качып Аттиланын жоокерлерине кошулган. Күчү ушунда болгон. Аттиланын өзүнүн мындай мамлекетинде ар кандай куугунтуктуу, басынтуу, кулдарды кармоо болгон эмес да. Мына ошол Аттиладан алсак, Чыңгызханды деле алсак, Тамерланды алсак, бүт түрк империялары. Мына жакында 9-чу басылма болуп чыгыптыр. Мына ол Түрк империя деген китеп. Мына ушул жерде 1,5 миң барак көлөмдүү 9-чу басылма, толукталган басылма. Ошондо Союз убагында биздин бабаларыбызды булар артта калган, маданиятсыз, жапайы көчмөндөр деп баалап келбеди беле. Канкор болгон, жакшылык кылган эмес деп. Ушунун баарын ордуна коюп, мына ушул чоң көлөмдүү изилдөө китепте бүт баа берилген экен. Союз убагында Осман империянын мураскору болгон Турция мамлекети менен Россия мамлекет 19-кылымда, 18-кылымда бир топ жер талаш менен согушуп отурду. Анан Союз убагында Турция менен каршылашкандай мамиле болуп, Турция жөнүндө, Осман империя жөнүндө бизде илимий маалыматтар жок кесе. Алардын архивтерин, алардын тарыхый булактарын изилдеген адам жок бизден. Муну батыш окумуштуулар терең изилдеген экен. Архивтери толук сакталган. Ошо архивтер менен иштеп отуруп, батыштын окумуштуулары көп эмгекти жаратты. Албетте, мына мисалы, мына китеп арналган Гарольд Лэмп деген тарыхчы, анан Тамара Райс деген мына селжүктерге арналган эмгек, бул болсо Осман империяга арналган эмгек. Албетте, батыштын окумуштуулары Осман империясын өтө сүйүп кеткен жери жок. Туура. Анткени алар дагы тынбай, биринчи дүйнөлүк согушта да каршылашып, бири-бири менен аеосуз кармашкан мамлекеттер. Бирок ошого карабай калыстык үчүн бул Осман империянын күчү эмнеде? Мунун касиети эмнеде? Бул эмне үчүн ушунча кылым күчүн жоготпой келди деген суроого жооп издеди. 600 жыл. 600 жыл. Бийликти кармап турган. Ошондо карабайсыздарбы? Жанагы Сауд Арабия бүт ичине кирген, Египет Осман империясына караган, Тунис, Алжирларды айтпай эле коеюн. Кавказ, Крым, Европанын түштүгү, Балкан аралдын бүт, анан биякта Самаркандка чейин да. Ошол эмне үчүн ошончо элдер ошол жакшы көргөн дагы ошол бийликти колдоп турган деген суроо туулуп атат да. Терең изилдеп отурсак, мен өзүмдүн оюман бир дагы маалыматты кошкон жокмун жанагы эмгегиме. Бүт ушул 2 китептен алдым. Толук эмес, дагы гезиттеги макаланын көлөмү чектелген. Ошого байланыштуу биякта айтылган бир топ сапаттар Осман империясына таандык артыкчылыктар тияка кирбей калды. Бул 2 китептен окурман издесе дагы табат. Бирок мен толук ынаандым бул кыргыз ата-бабаларыбыздын башкаруу тажрыйбасы толук ошол Осман империяда бар экен. Эң биринчи бул империя ушунча кылым жашаганын себеби эл дайымата бийликти колдоп турган. Эмне үчүн эл колдойт? Эмне үчүн эл колдойт? Адилет болгон үчүн колдойт. Маселенин баары ушул жерде. Маселенин баары ушул жерде болуп турат да. Мисалы, эгерде султан коштоочулары менен жол жүрүп баратса, алдынан жолду кесе өтсө, кош бойлуу аял, карып калган аял, майып адам, султан милдеттүү экен жолду ошолорго берген.
токтоп аларды жолдон өткөнгө чейин өзү токтоп туруш керек экен. Бул эмне деген мыйзам 12-кылымда Батыш демократиясында болсо кортеж менен келип Мына. 1 саат мурда жолдун баарын жаап деңиз. Көрбөйсүзбү? Себеби эл өйдө болгондо. Ел бийликтен өйдө болгондо. Анан эмне үчүн ошончо улуттагы ар жерде гректер дагы бар, жөөттөр дагы бар, арабтар дагы бар, Кавказ улутундагылар бар. Баары ошол империяга келип жашаганды каалаган. Каралар, негрлер дагы Африканын. Баары. Себеби биринчиден бүт улуттарга калыс мамиле кылган. Өзүң диниңди тутуна. Кылмыш жасасаң өзүң мыйзамың, салтың боюнча өзүң жоопко тарт. Бир гана эгерде түрк жаранына тиешелүү болбосо, өзүңөр өз алдынча иш кыла бергиле. Эми салыкты айталык. Бир эле салык болчу экен. Үйгө азыр эсептеп койсо, жылына $5 төлөчү экен. Үйгө салык. Анан жерине андан да кичинекей салык төлөчү экен. Башка салык жок экен. Ошон үчүн Европада Рим папасынын изүүсүнөн кутула албай жүргөн талай элдер ошол жактан көчүп келип Осман империясына жашаганга аракет кылчу экен да. Мисалы мына кызматчылар, казынадан айлык алган кызматчы эч кандай соода ишкерлик кылууга жол берилчү эмес экен. Биз бүгүн мына бийликтегилердин көбү канча ишкерлер бар ошол жерде. Ал убакта себеби коррупция болот дечкен да. Карабайсызбы? Соода кыла албайсың, ишкерлик жүргүзө албайсың. Анда кызматтан кет дагы барып кыла бер деген. Талап катуу болгон. Эгерде казынадан айлык алып жашаган адам көз өтүп кетсе, бүт мүлкүн баарын тизмелеп туруп, кайта казынага алып кетчү экен. Жесирине, балдарына кайсы бир ченемде калтырат, калганын баарын казынага алып кетет. Демек, коррупция менен алектенүү пайдасыз да, баары бир казына алып кетет экен да. Ушундай мыйзамдар болгондо. Кандай калыс, кандай адилет мыйзамдар. Мына султан өзү аскер башчы болуп эсептелген. Мыйзам боюнча хан сарайында айына 1 жумадан ашык жашачу эмес экен. Мыйзам катуу экен ошондой. Бүт жоокерлериң менен чатырла, талаада ошолордун көргөнүн көрүп, ошолордун суунун кошо ичип, ошолор менен бирге жашашың керек экен. Бир туугандык сезим, калыстык сезим, адилет сезим, укмуш күчкө айланып атпайбы? Анан бул империяда жылына 600 баланы бүт Африка, Европадан тыңдарды чогулчу экен, улутуна карабай. Хан сарайдын ичинде мектеп бар экен, 600 баланы окуткан. Ошол 600 баланы улутуна карабай окутчу экен дагы, келечекте жарымы мамлекет башкарууга кетет, жарымы аскер башкарууга кетет. Алардын ичинде греки дагы бар, болгар дагы бар, бөлөк улуттар бар, түрк да улуттан дагы бар. Ушун үчүн 6 кылым жашады. Калыс болгон үчүн, адилет болгон үчүн. Анан жанагындай салтты бекем кармаган. Мына окумуштуулар айтып атпайбы? 10-чы, 11-чи, 12-чи кылымдарда кем багалдарга бейтапкана, больница куруп койгон. Медресе балдарын окутканга шарт түзүп берген. Күнбөстөргө жанагындай диний имараттарга камкордук кылган. Мында карабайсыздарбы? Жалаң эле анын тиричилик турмушун көздөбөй, рухий байлыгын, рухий сапаттарындагы көтөрүүнүн аракетинде болгон. Жолдорду курган, кербен сарайларды курган, бийлик элге кам көргөн, бийлик элден төмөн турган. Ошон үчүн эл бул империяны 6 кылым бекем кармап турган. Кийин албетте ар кандай себепке байланыштуу ошол улуу сапаттардан кол үзе баштаган бул империя. Мисалы Гарем башкара баштаган 16-чы кылымда империяны. Сулайман великолепныйда да кинодо көрсөтүп атпайбы? Жана Хүрем деген аялы өзүнүн балдары бийликке келиш үчүн бир күңдөштөрүнүн балдарын тыгызын жок кылып, анан бийлик аралаша баштаган. Бизде болсо ошол сыр эле бийликке келер менен балдары бир туугандар аралашып кетип атпайбы? Мына ушундай. Демек, көчмөндөрдүн, биздин ата бабаларыбыздын
аруулугу, адептүүлүгү, ыймандуулугу элди дайымата баарынан жараткандан төмөн эл анан кийин бийликтегилерден өйдө турган үчүн мына ушундай жыйынтык болду да. Эми муну чечмелеп отурганга убакыт жок албетте. Жана макалада мен айрым бир 50% өзгөчөлүктөрүн белгиледим. Мисалы эгерде айына бир жолу жоокерлерге айлык берет да. Ошондо 100 башы, 1000 башы түмөн башылар менен бир катарга султан өзү туруп, айлыгын күтүп туруп, анан тиги казынадан келген киши айлыгын бергенде, анын чөнтөгүнө салып, ошону көргөн 100 башы, 1000 башы айланайын улуу агамдай эле турбайбы? Айырмасы жок экен деп. Анан элди бийик баалагандын белгиси бир жолу аскер менен кетип баратып, бир дыйкандын талаасында атчандар кирип кетти. Анан дыйкан эгинди тебелеп кеткенде. Тебелеп кеткенде, четин ортосунда эмес, четин. Анан дыйкан келип Сулайманга ушундай болду. Текшерсе, чын эле ошондой болду. Дал ошол аскерлерди, жоокерлерди, атчандарды чакырып алып туруп, бүт аскердин алдында башын кыйган экен. Булар эгерде эгинди тебелеп кетсеңиз, күзүндө эл эмне менен азыктанат? Ушулардын салыгы менен биз жашап атабыз. Кандай элге ушундай мамиле кыласың деген үлгү. Батышта муну элестетүү мүмкүн эмес. 13-14 кылымдарда. Демек, эл баарынан өйдө, мыйзам дагы баарынан өйдө болгондо. Мисалы жанагы Хүрем кинодо карыс акча алып гаремге, анан убагында бербей, анан ошол акчаны берген киши айтып атпайбы? Эгерде ушул айда сиз кайрып бербесеңиз, мен барып тиги казыга айтам деп, сотко айтам деп атат. Көрбөйсүздарбы? Анан мына адептүүлүктү, ыймандуулукту көздөп бир паша, бир визири мындай сойку аялды кармап, анан бир жерге тамга басып койгон экен. Анан Сулайманга жетет ошол сөз. Анан ал айтат: "Ой, кандай болду? Ушундайга бардыбы?" Текшерсе барган экен ошондо. Аны чакырып алып айтат: "Ой, сен соттун милдетин аткаргандай кимсиң сен өзүң?" деп айтып атпайбы? Бүт кызматынан алат дагы, ошо менен куугунтукталат. Элге үлгү да. Демек, эл дайымата бийликтен өйдө турган, бийликти көзөмөлдөп турган, бийлик эл деп турган. Негизги себеп ушул да. Негизги себеп ушул. Мисалы, визирлер балдарды базарга жиберип, ар кандай азык түлүктү алдырат да. Анан кийин келип туруп салмагын текшерет, баасын текшерет. Эгерде бирөө алдап койсо, ошону жоопко тартат. Бүгүн бар ушундай бизде.